Урматтуу достор, биз азыр Лебединовка 6600 деген даректе турабыз. Баягы эле Vega компаниясы мына жерде турат. Лебединовка 6600 деген. Көрдүңүздөрбү? Тех условияны таптакыр сактаган жок. Себеби мына көчөдө бир дагы линия жок. Мына көрүп атасыздар. Мына линия жок. Булар норма боюнча 3 метр коюш керек эле. Бирок тилекке каршы булар койгон жок. Мына. Ушул турушу толук түрдө мыйзамсыз. Азыр биз айыл өкмөтүнө чакырдык. Жер адиси келип айтты. Канча аренда төлөйт ушул жерге десем, 1 сомдо төлөбөйт. Булар менен келишимибиз жок деди. Демек, бул жерде бул 3 буттуу камера турганга толук түрдө укугу жок. Мыйзамсыз туруп атат. Лебединовка 6600. Ушул жакта жашаган жарандар, ушул жолдон өткөн айдоочулар, сиздерге буга чейин келген айыппулдар бардыгы мыйзамсыз. Сиздер толук түрдө сотко берип утсаңыздар болот. Буга чейин төлөп койгон болсоңуздар, кайра ошону кайтарууга сотко кайрылыңыздар. Анан ушул эмени бөлүшүңүздөр азыр элдерге. Башка группаларга да бөлүшүңүздөр, ушундай беспределдерге чара көрүлүшү керек. Мына эч бир линия жок мына жерде. Булар кандай акысы бар ушул жерге койгонго? Азыр сурасак, буга транспорт министрлиги айыл өкмөтү күнөөлүү дейт. Эгер айыл өкмөтү транспорт министрлиги бул жерге линия чийип бербеген болсо, эмне үчүн Vega компаниясы бул жерге коет? Азыр биз укук коргоо органдарын чакырдык. Булар фиксировать этти. Бул Кубан Байке, юрист. Мына бул байкебиз Vega'да иштейт экен. Доклад берип атат өзүнүн эмелерине, өкүлдөрүнө, жетекчилигине. Башка группаларга бөлүшүңүздөр, урматтуу туугандар. Мына сиз азыр түз эфирдесиз да, бир кайрылып коюңузчу. Мына турбагандыгыңыз эмне үчүн тех условияны аткарбай, мыйзамсыз жерге коюп койдуңуздар? Тех условиялары каралып атат. Урматтуу Улукбек мырза. Мына жерге коюлганда, мисалы, кана линиядан линияга эсептелиш керек эле. Ар бир линиядан кийин 3 метрден норма болуш керек эле. 12 метрди гана тартасыздар. Азыр сиз 2 линияны тартып атасыз. Наркы сторонундагы, берки сторонундагы. Давай, элче мажбурлабай, дислокация берилдиби? Канча бетке тартылсын? Ошону менен тартып атабыз. Дислокация бирок мыйзамсыз берилген силерге. Эмне үчүн айыл өкмөттөн силер аренда төлөбөйсүңөр? Могу жерге аренда төлөбөй тура аласыңар. Далилдейли. Далилденип келсе, биз макул. Эмне үчүн айыл өкмөткө аренда төлөбөйсүңөр? Уялбайсыңар ушул боюнча? Уялбайсың. Менин ишим жок алып менен. Эмнеге ишиңиз жок? Отдел технический транспорта. Аны тетик договор айтпайсызбы жетекчиликке? Уят жетекчилер, урматтуу Vega компаниянын жетекчиси уят могу жерде мыйзамсыз турабыз деп айтпадыңызбы? Азыр силер келсеңиз эртең мынакей чыгат дейли, анан көз орган тиги. Мына азыр сиздерди толук түрдө сотко берип, эл утса болот. Мына жерде сиздер эч кандай мыйзамды сактабай турасыздар. Аны далилдейли биринчи. Мына далил турбайбы? Кана линия? Кана линия? Көрдүңүзбү? 3 метр турабы? Кана турган линия жок му жерде? Может асфальт бул жер, мына жер. Дагы айталап коеюн. Правилада жазылган. Край проезжей части определяется сплошной линией. Если сплошная линия отсутствует, то определяется самим водителем. Асфальт и песок турган жерден ошону определяется самим. Көз менен билеби? Анда андай нормаңыздарды бизге элди, карапайым элди, кыргыз элин мындай лох ойлобоңуздар. Антип манипуляция кылбаңыз. Бул толук түрдө сиздерди элди кыргыз мамлекетин сыйлабастыгыңыздар болуп атат. 1 сом төлөбөстөн ушул жерге, 1 сом бербестен кыргыз бийлигине. Мына ушундай кылып туруп, ушул каалаган жерге коюп атасыңар. Мына урматтуу көрөрмандар, мына жерде мына квас сатып аткандар, булар кыргыздын укугун, мыйзамын сыйлап, мынтип өздөрү турса төлөйт. Канча келишиминде көрсөтүлгөндөй акча төлөйт булар. Көчөдө жанагындай эме сатып аткандар, мороженое сатып аткандар, холодильник коюп алып, анан семишка сатып атып, күнүмдүк оокаттап аткан биздин кыргыздын
жарандары дагы төлөйт, бардыгы төлөп иштеп атат. Бирок миллиондорду мыйзамсыз элди тоноо уурдап аткан компания мына ушундай эч бир мэрияга, жергиликтүү бийликке бир сом бербестен иштеп аткандыгы, бул деген бүгүнкү чоң беспредел деген нерсе. Ушуну мына жаңы келген бийлик, Садыр Жапаров, мына Камчыбек Ташиев укук коргоо тармагында башкаларына айтпай эле коелу. Бир реакция көрүш керек да бул нерсеге. Качанга чейин тонойт элди. Бул жерден биз азыр милицияларды чакырдык, айыл өкмөттү чакырдык, полный фиксировать эттик. Мол үчүн жылдап турган ушул жердеги камералар мыйзамсыз. 3 жылдан бери кыргыз бийлигине булар 1 сом төлөгөн эмес. Аренда калган эмес. Бардыгы мыйзамсыз жерге койгон. Мыйзамсыз жерге коюп, дислокацияны бүгүн ГАИ сатылып, дислокация берип атат. Мыйзамсыз берип атат ГАИ дагы. Себеби архитектурадан өтүш керек эле. Жергиликтүү бийликке барып уруксат алыш керек эле. Жергиликтүү бийликтен төлөп, келишимди көрсөтүп, анан ал жерде мына жерге койсо болот деген нерсе болгондо, булар коет эле алып келип. ГАИ ошондон кийин уруксат бериш керек эле. Бирок Кашайгыр бүгүнкү Ыманалы Саркулов и Берка Азамат деген начальник ГАИлер бүгүн полный ушуларга адвокат болгон. Тиги Тилек Оторов деген пресс службасы эми укмуштай жамандап эме кылып атат. Бүгүн мына ушундай мыйзамсыз аракеттер болуп атат да достор. Бөлүшкүлө ушуну. Ар бир кыргыз көрсүн, ар бир жаран көрсүн. Эл ойгон болсо булар бийлик ойгончу түрү жок экен. Мени да мына сотко берди, 100 000 сом айып салды. Бирок булар менен биз до конца соттошобуз. Булар менен биз до конца күрөшөбүз, Кудайым буйруса. Булардын бүт мыйзамсыз иштерин ачып чыгабыз дагы, булар менен болгон келишимди полный жокко чыгартыш керек. И буга чейин элге салган айыптардын баарын артка кайтарыш керек. Ошол достор, башка группаларга бөлүшкүлө, Кудай буйруса экинчи иликтөөнү жасап атабыз. Ошол иликтөөдө дагы кенен булардын жүзүн ачабыз.